Биз абдан сыймыктана туруучу жаңылык, биздин кыргыз киносу дүйнөлүк аренага чыгып жатат. Алардын бири бул кара, кызыл, сары кино тасмасы жөнүндө сиздер да уксаңыздар керек. Азыр бүткүл дүйнө жүзү кыдырып көрсөтүлүп жатат. Сценарийдин автору кыргыз эл жазуучусу Топчугул Шайдуллаева эже өзү айтып жатат. Бир гана Африкада азыр көрсөтүлгөн жок деп жатасыз. Калган өлкөлөрдүн баарында кыдырып жүрөт деп атасыз. Келиңиз эже ушул кино жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул кара кызыл сары фильми актан Арын Кубаттап режиссер Баккенен тапылды. Бул кинонун сценарийин жаздым. Мен жазып атканда Актан Арын Кубат катышты. Анын катышуусу менен жаздым. Менин килемчи Долу кемпир, Көк суу, анан Урум деген 4 аңгеменин негизинде бул сценарий жазылды да. Анан туура айтып атасыңар, бул килемчи бул жерде башкы каарман. Эми бул жерде карабайсыңар, бизде Баткенде жаңы там салганда сөзсүз жаңы килемди токутат. Же бир ушундай ошол үй бүлө бир тилек тилесе, ошо кызымды күйөөгө берейин деп, же уулумду үйлөйүн деп, же балалуу болоюн деп, ушундай бир изги тилектер болгондо алар ошого арнап килем токутушат да. Ошо тилекти ошол арнапчы. Анан айылда ушундай деп Турдугүл деген өтө чебер, мындай караганда ал сүрөтчү да килемчи. Өзү сүрөтчү тартып топой берет албетте. Ошо Турдугүл килемчинин тагдыры башталган да бул жерде. Туура айттыңар. Бул ар бир үйдө токулган килем. Бул килемчи ошол үйгө барып, ошо үйдүн килемин токуйт да. Токуганда ошол үйдөгү абал, ошол үйдүн мамиле, үй бүлө мүчөлөрүнүн мамилелери, ынтымагы, же чыр чатагы баары ушундай бир кайсы бир деңгээлде баягы килемдин мындай түсүнө таасирин тийгизет да. Көрдүңүзбү? Килемдин токулушуна, түсүнө, сапатына, керек болсо сапатына таасирин тийгизет. Анан ошо баягы бир үйгө барып анан килем токуп атып, Турдугүл ошол үйдүн ээсин жакшы көрөт. Жакшы көрүп калат. Ал киши да жакшы көрөт. Анан ушундай баягы килемди токуп атат. Ал оолонгон түс эле оттой болгон түс гүлдөрдүн эмеси менен токуп атат. Килем жарымына келгенде анан баягы билинип калып булардын сүйүүсү. Анан ортодо чоң чыр чатак чыгып, анан Турдугүлдү айылдан куушат. Ошондон баягы жарты бүтпөгөнгө, жарты килем негизи өзү кесилбейт да, кыркылбайт да. Бул анан ошол жарты килемди кереги жок деп баягы ыза болгон келин аны кесип Турдугүлгө берип коет. Мага кереги жок. Алып кете бер. Сенин килемиңдин кереги жок дейт. Мына ошондон Турдугүл ошо жарты килемди көтөрүп алып кетет да. Бирок кийин кайсы бир жылдар өтөт, көп жылдар өткөндөн кийин ошо килемди бүтүрүп туруп, анан баягы алып келет да. Баягы өзү жакшы көргөн кишинин каза болгонун угат да. Жок дегенде ушунун сөөгү жатсын, ошонун килеми эле. Ушу тилек кылып токуткан эле деп, ошону алып келип салганда, ушундай кишинин жүрөгү ооруйт. Себеби ал килемдин жарымы кыпкызыл ушундай жакшынакай оттой эме болуп. Андан аркысы сапсары болуп калган. Бир килемди 2 түс турат. Керек болсо 3 түс турат. Мына ушул 3 түс, 3 тагдыр, 3 маанини билдирип калганда, кара, кызыл, сары. Анан эми көрдүңүз, бул жерде кара эмне? Кара бул күйч. Жер, бул аштап, эркек дегендей. Анан кызыл бул сүйүү, аял. Бул от. Оттой жанган аял болчу. Сары курсалык, сагыныч. Анан ошол эле учурда бир жакшы бир нерсенин жыйынтыгы да. Эми бул батышта сарыны көбүнчө алтын, байлык дешет да. Негизи сары эле жаман түс эмес. Бул дагы адамдардагы жетилүү, адамдардын бир жакшы чечимге келиши, адамдын өсүүсү, дөөлөтүү дегендей ушундай да. Анан бул жерде чоң философиялык салмак турат да, ошо килемдин өңүндө философиялык салмак бар.
Бул жердеги эң негизги нерсе көрдүңөрбү, сүйүүдөн дагы бийик нерсе бар деген бир чоң пафос айтылат да бул жерде. Экөө ушундай бири бирин жакшы көрүшөт. А бирок килемчи баягы келиндин ушунчалык күйпөлөктөп бөөсү үчүн күрөшүп атканын, килемчи менен урушуп атканын, керек болсо жанагы ушундай кыйналып, жибин ийрип, килем жасатып аткан килеминен да баш тартып, менин күйөөмдү калтыр, ага жолобо деп, килеминен дагы баш тартып коюп атпайбы. Ошентип жанталашканын көрөт дагы анан Турдугүл ушунчалык гумандуу аял да. Гумандуулугун көрсөтөт да. Үй бүлөңө бар, үй бүлө калсын. Мен ушу сүйгөнүм үчүн да ыраазымын. Мага Кудай ушундай бир сүйүүнү берген үчүн да мен ушуга да ыраазымын. Деп үй бүлө бузулбасын деп мен сага үйлөнөм, сени алып кетем дегенде дагы баш тартып, баягы үй бүлө үчүн баш тартып. Бүгүнкү күндө Кара кызыл сары фильми жер шарынын дээрлик бардык континентинде коюлду да. Африка менен Австралиядан башка. Ушу күндөрү дагы Германиянын 3 шаарында жакында коюлуп, Актанарым Кубат барып өзү катышып келди. Жакында Азиянын дагы бир чоң абройлуу фестивалы биздин ушул кинонун сценарийин эң мыкты сценарий деп мындай өздөрү номинировать этишти ошо фестивалга. Андан тышкары бул кино Кыргызстандын атынан Оскар сыйлыгын жеңип алууга мындай сунушталды да, номинировать этилди, сунушталды Кыргызстандын атынан. Аябай жакшы ийгиликтерге жеткен экен. Негизи азыркы тапта жеңил желпи кинолору көп чыгып жаткан маалда ушундай бир мааниси терең, ойлондура турчу, көргөндө да убакытты текке кетирбей турчу ушундай фильмдерди көрүүгө, өзгөчө кыргыз ушундай кинолорун көрүүгө басым жасайлы. Эже сизге рахмат, чыгармаларыңыз үчүн рахмат. Сизден жаңы китептерди күтөбүз. Чыгарыңыз, басып чыгарыңыз, биз андан дагы алып окугубуз келет. Дагы ушундай дүйнөнү дүңгүрөткөн кино сценарийлерди жазып жүрөңүз.